кыргызстандыктардан эл аралык укуктук жана сот органдарына кайрылуу. Кыргызстандын дүйнөлүк карызынын кутулушун каалайсыңбы? Анда салымыңды кош. Биз төмөндө кол койгон Кыргыз Республикасынын жарандары Үмүт булагы коомдук фондунун жетекчиси Садыр Нуркожоев Жапаровдун Комтөр кенинде иш жүргүзгөн Камеко, Сиабейко, Сентера Голд компанияларынын мамлекетке келтирген зыяндардын негизинде Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 41-беренесине ылайык эл аралык сотко 3,5 миллиард АКШ долларын Кыргыз мамлекетинин пайдасына өндүрүү боюнча бере турган доо арызын толук колдойбуз. Анткени жогоруда көрсөтүлгөн канадалык компаниялар мамлекетибизге эбегейси зор экономикалык жана экологиялык зыян келтирип, кыргыз жерибиздеги суу булактарынын башаты болгон 1000 жылдык мөңгүлөрүбүздү талкалап, элибиздин ден соолугуна зыян келтирип, биздин жарандык укуктарыбызды бузуп жатышат. Мына ушундай бланкты 12 тизмеге чейин жасаганыбыз бар. Ар кандай форматта. 20га чейинки жасалгандары бар. Анан ошентип ушул бланкты биз толтуруп чыкканбыз. Күнү түнү дебей Красноярскте, аэропорттордо, ЖД вокзалдарда, автовокзалдарда, базар 4 базар бар, 4 базарларды түрө кыдырып, каерде стройкада кыргыздар иштеп аткан болсо, ал жерге барып, ал жерден кол топтоп жүрдүк да. Күнү түнү дебей жарым жыл иштедик. Сентябрь, октябрдан баштап мартка чейин иштедик да. Мартка чейин иштедик. Мына ошентип 5000 кол топтодук биз Красноярскдагы ошол мекендештерибиздин атынан 5000 кол топтолду. 5000 кол. Мына 5000 колдун бардыгын тиешелүү биздин ошол кездеги Садыр Нуркожоевдун эң ишенимдүү адамдары өкүлдөрүнө мына өз колу менен келип, мына спортивный сумканы көтөрүп алып келип, ошол өз колуна тапшырган. Мына ошол негизде Кудай буйруп, 2020 жылдын аягында Садыр Нуркожоев бийликке келип, 2021 жылдын башында уже Сентера Голд компаниясы Кыргызстандан толугу менен тизмеден өчүрүлдү да. Буга Садыр Нуркожоевдун жүргүзгөн эмгеги зор. Ошол менен биргеликте мага окшогон мекендештердин жүргүзгөн көмөк көрсөткөн эмгеги зор десек болот. Ага чейин көпчүлүгү биз эл аралык соттон утуп калабыз, бизге пайдасыз, тиңдей мындай деп келишкен да. На самом деле бул жөнөкөй эле мындай элементарный логика да, мындай ойлогондо бул жөн эле баягындай адамдардын выдумкасы болгондо, ошол кездеги бийликтин выдумкасы болгон. Булар ошол кумтөрдүн алтынын өздөрү Камеко мафиясы менен биргеликте бөлүшүп алыш үчүн гана мамлекетке өткөрө албай келишкен. Дух бар экен, билим бар экен, решительный экен. Садыр Нуркожоев Комтөр алтын комбинатын Кыргыз мамлекетинин эсебине өткөрүп берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин 50 000, 40 000 канча точносын билбейм, 60 000ге чейин алтын чейинки тонна алтын казылып, мына элибизден керегине жарап жаткан учуру. Биздин бүгүнкү күндө мына бийликке келген эки достун арты менен бизде Кыргызстанда өнүгүү, экономикалык жана саясий, социалдык өнүгүү жолуна түштү биздин Кыргызстан. Буга бирден бир ошол Комтөр алтын комбинаты дагы себепчи да, ошолордун бири. Андан тышкары таможня тармагында, ошондой эле салык кызматындагы салык саясатында жөнгө салынып иштеп баштаганына байланыштуу биздин экономикабыздагы социалдык өнүгүүлөрүбүз дагы Кудайга шүгүр алдыга жылып баратат. Эгерде деген сөздү айтууга туура келет, мына эки дос бийликке келбегенде биздин кыргыз элинин үмүтү өчүп эле калган болчу да. Биз кантип өнүгөбүз, эмне деген мамлекет болдук депчи. Азыр угушубузга караганда СНГдагы өнүккөн
мамлекеттердин эң алдыңкы катарына чыгыппыз биз. Эң алдыңкы катарына. Башта болсо, мисалы 15 республикада турган болсо, ошонун так канчанчы 11-12 местасында турган болсок, азыр уже сап башында туруп калдык да. Экономикасы жанагы социал жактан өнүгүшү боюнча алдыга кеткен мамлекет катары. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Кумтөр Голд компаниянын мамлекеттик менчикке өткөнүнө туура 3 жыл болду. Бул компания үчүн гана эмес, бүтүндө өлкө үчүн дагы маанилүү окуя. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзүнүн саясаттагы жолунда дал ушул жалпы улуттук байлыгыбыз болгон кумтөрдү элдин энчисине кайтарууга абдан көп аракеттерди жасап, өтө татаал сыноолордон өттү. Кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым үй бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Акыры анын тайманбастыгы беким саясий эрки менен элибиздин улуу мүдөөсү ишке ашырылды. 2021 жылдын 17 майында Кумтөр кенине тышкы башкаруу киргизилип, 2022 жылдын 4 апрелиндеги глобалдык жөнгө салуу келишимине кол коюлуп, маселе тынчтык жолу менен өлкөбүздүн пайдасына чечилди. 2022 жылдын 23 августунда тарыхый окуя орун алып, Кумтөр 100% Кыргыз Республикасынын менчиги деп жарыяланды. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Мындай ири өндүрүштү Кыргызстан өз алдынча иштете алабы деген аргандай күмөн сандоолорго чекит коюлуп, бүгүн Кумтөр мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп, эң мыкты натыйжаларга жетишүүдө. Техникалык парк олуттуу жаңаланып, бардык тараптан модернизация, оптимизация иштери жүргүзүлдү. 3 жыл ичинде тагыраагы 2022 жылдан 2024 жылды кошо алганда компания 43 тоннадан ашык алтын өндүргөн. Бул убакыттын ичинде компаниянын таза кирешеси 1 миллиард 72 миллион долларга жетип, республикалык бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 60 миллион долларга жакын каражат төлөнгөн. Ал эми 2025 жылдын 1-жарымжылдыгында компаниянын таза кирешеси 13,3 миллиард сомго жеткен. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ жогору көрсөткүч. Мындан тышкары масштабтуу жаңы долбоорлорго старт берилип, айрымдары өз жемишин бере баштады. Алсак, Кумтөр кен жайынан жер астынан алтын казуу долбоору ишке ашырылып, жакынкы айларда эң алгачкы руданы казып алуу күтүлүүдө. Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод ишке берилип, ушул жылдын башынан бери ири жүк ташуучу самосвалдардын эски дөңгөлөктөрү калыбына келтириле баштады. Алгачкы партиясы Кумтөр кен жайында ийгиликтүү сыналууда. Ошондой эле Кумтөр кен жайынын калдык сактоочу жайын кайра иштетүүгө маанилүү кадамдар жасалды. Тоголок алтын кенин өздөштүрүү иши дагы олуттуу ийгиликтер менен коштолуп, жумушчулар лагери заманбап модулдук үйлөр менен куралып, жаңы техникалар алынып, 3 кошкон тоолуу кыштагы менен Тоголок кенинин ортосундагы Кайчы дарыясына чоң көпүрө салынууда. Жаңгар таянттын чалгындоо иштери дагы активдүү уланууда. Мындан тышкары, компаниянын бардык май куюучу бекеттери, резервуарлары автоматташтырылды. Балыкчы өткөл базасындагы май кампаларынын көлөмү 2 эсеге көбөйтүлдү. Натыйжада күйүүчү майдын стратегиялык запасын жетиштүү көлөмдө сактоо менен айына миллиондогон каражаттар үнөмдөлө баштады. Балыкчы өткөл базасынын айланасы көрктөндүрүлүп, инфраструктурасы эң мыкты жагына өзгөрүлүүдө. Кумтөр
Кумтөр эми жаш кадрларды өстүрүүгө дагы өзгөчө маани бере баштады. Жыл сайын жүздөгөн жаштар өндүрүштүк практика, так шалбаларга кабыл алынууда. Азыр Кумтөр өлкөбүздүн тогенчи кадрларын даярдаган, таланттуу жаштарды таптаган жайга айланды. Бул ийгиликтердин баары Кумтөр алтын кенинин Кыргызстандын толук көзөмөлүнө өтүшү, элибиздин жаркын келечеги үчүн жасалган тарыхый маанилүү кадам болгондугунун далили.